Bismillahirrahmanirrahim. Мейірімді жана райымды Алла Субханаху Тааладың атымен баштап, жаратқан Алла Субханаху Тааладға чексіз мақтаулар болсын. Анын пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға салам жана салаваттар болсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн биз сабагыбызды улантып, Абу Бакр радиаллаху анху тарыхында Абу Бакр радиаллаху анху ким болгон, кандай болгон, жана ал инсан кандай жашаган, исламга кандай кызмат кылгандыгы тууралуу biz biraz sabaqlarda aytып өттүк. Бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, мусулмандардын башындагы эң чоң бир мусулмандардын башыга эң кыйын күндүн бир күнү, мусулмандардын башыга өтө бир кыйын күн болгондугу жана ошондой эле мусулмандардын ортосунда өтө бир чоң фитна же болбосо өтө бир кайгылуу күндөрдүн бири. Бул күндө болсо урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөдөн кайтышы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайткан күнү мусулмандардын башына өтө бир кайгылуу жана ошондой эле өтө бир кыйын күн келди десек болот. Анас радиаллаху анху өзүнүн сөзүндө "Лам ара яуман кат" эч бир күн мен өмүрүмдө ушундай бир караңгы жана ушундай бир мындан да жаман күн өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бул күн десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өлгөн күнү. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага кирип келген күнүндөн да жакшы, нурлуу, ошондой берекелүү күн өмүрүмдө мен көргөн эмес элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өткөндөн кийин урматтуу мусулман бир туугандар, сахабаларга, жалпысынан мусулмандарга, ислам үммөтүнө, бүгүнкү күнү жалпы мусулмандардын башына өтө бир кайгылуу, өтө бир чоң кыйынчылык келди десек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн Алла субханаху таалага кайтып кеткенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Яумул Иснейн, понедельник күнү, биринчи күн же экинчи күн. Яумул Иснейн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам понедельник күнү Рабиул Ауал жылында 11-чи хижри жылы, 11-чи хижри жылында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өткөндө баарыбыз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хайбар согушунда бираз ууланып калган, тамак жеп, ошол уу себеп болуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир канча ооруп, ошо ооруп жүргөндө Абу Бакр радиаллаху анху имамчылыкка чыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ордунан орун басар болуп намаз окуп бергендиги. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайтып атканда Фатима радиаллаху анха менен болгон окуясы. Фатима радиаллаху анха өзүнүн сөзүндө мени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам чакырып дейт, кулагыма бир нерселерди айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анын кулагына бир нерселер шыбыраганда Фатима радиаллаху анха ыйлады. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жана бир канча өткөндөн кийин Фатима радиаллаху анха кулагына дагы бир нерселер шыбырап турганда Фатима радиаллаху анха жылмайып күлдү. Андан кийин Айша радиаллаху анха сурады. Фатима радиаллаху анха ушул кылган кылыгыны эмнеге андай кылдың дегенде, Фатима радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менин атам мен кулагыма дүйнөдөн кайтып кетип аткандыгын айтканда мен ыйладым дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо атасы кайрадан мен кулагыма шыбырап, менден кийин мен үй бүлөмдөн эң биринчи болуп мага барып жете турган, мен аркамдан кете турган сенсиң деп айтканда мен ага жылмайып күлдүм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайтыштыгы өтө бир мусулмандардын башына эң кыйын күн болуп эсептелген күн болгондугу үчүн бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өттү. Эми ислами өлкө, ислами государство, ислами жерди, ошо ислам өлкөсүн ким башкарат деген бир талаш чыкты. Ихтилафтар ошол жерде чыга баштады. Албетте урматтуу мусулман бир туугандар, ал ихтилафтар бүгүнкү күндө мусулмандардын башындагы бар нерселер болуп эсептелет. Бүгүн ислами өлкөлөрдү ким башкарат десе, мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам же болбосо андан кийинки сахабалардын тарыхында өтө бир көркөм, сонун бир сабактар бар. Биз үчүн биз кандай кылып бүгүн өлкө башкарышыбыз керек, же болбосо биз кандай кылып ислами өлкө башкарып, ошондой эле жок жерден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага келгенде жок жер, эч кандай өкмөт жок болчу, эч кандай экономикасы жок болчу, эч кандай байлыгы да, байтулмал да жок болчу. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 10 жылдан кийин, ошол 10 жыл Мадинада жашаган болсо, 10 жылдын ичинде ислами өлкө кандай өнүккөнүн көрсө болот. Ислами мамлекет, ислами ошол жердеги мусулмандар кандай байыды жана ошондой эле экономикасы кандай көтөрүлдү. Биринчи жылы эч нерсе жок. Курал жок, армия жок, аскерлер жок. Мадинаны коргой турган, даже пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды коргой турган эч ким жок. Бирок 10-жылы карап көрө турган болсок, 10-жылы дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын бири
Жана ошондой эле эң бай, экономикасы ашкан, экономикасы жеткен, эң бай, эң чырайлуу, эч бир кемчиликсиз бүт закону менен, ислам дини менен, толук шариат менен ислами өлкө болуп башкарылып аткан кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтат. Эмне үчүн бүгүнкү күнү биздин өлкөлөр өнүкпөйт? Биздин өлкөнүн эгемендүүлүк болгонуна 20 жыл, 25 жыл болду дейбиз. 25 жылдан бери эмне үчүн биздин экономика өнүкпөйт? Эмне үчүн биздин өлкө күндөн күнгө карзы көбөйүп кетип атат? Эмне 25 жылдан бери биз мусулманбыз, биз мусулман жерлерде жашайбыз дейбиз. Эмне үчүн биздин экономика өнүкпөйт да ошондой эле карапайым калктын жашоо орто жашоодон өдөгө ашпайт. Кедейлер кедей болуп кетет, байлар бай болуп кетет. Эмне себеп бар? Баарыга жооп, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоо 10 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң күчтүү, эң бай бүт культурасы менен, бүт закону менен ислами өлкө курулду. Сахабалар эң бай болушту. Эч бир кедей адам калбады. Андан бир аз кийинирээк 10 жылдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого жаткирген болсо, Абу Бакр радиаллаху анху халифалыгы, андан кийин Умар ибн Хаттаб халифалыгында кедейлер жок эле. Умар ибн Хаттаб өзүнүн сөзүндө тоолорго да будай эккиле, мусулмандардын өлкөсүндө койлор, уйлар, сыйлар, айбанаттар да ачка калыптыр деп айтышпасын дейт. Айбандар да ушунча тоюп кеткендиги. Бул жерден демекчи урматтуу мусулман бир туугандар, ислами өлкөнү ким башкарыш керек? Кандай башкарыш керек? Жана анын экономикасын көтөрүү кандай экендигини пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарыхында, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын тарыхында биз табып көрсөк болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайткандан кийин сахабалардын ортосунда мына ушул түйшүк, ушул талаш чыкты. Ким халиф болот? Ким эми момундардын башыга, мусулмандардын башыга, же болбосо ислами өлкөнүн башыга ким бүгүн башчы болот? Ким башчы болот дегенде, ансар кишилерден болсо, алардан чыгышты бир инсандар, ансарлардан болуш керек деп. Ансарлардан Саад ибн Убада радиаллаху анху өзүнүн сөзүндө инсандардын алдыга чыгып хутба кылып, ошол өзүнүн сөзүндө бир кайсы сөздөрдү айтып, ошол сөздөрдүн ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кавмы Курайш, Меккедеги Курайш кавмы жеринен кууп чыкканда, жеринен кууп, үйүнөн кууп чыгып, ага жардам бербей, жардамсыз ташталган кезинде, аны ансарлар Мадинада тосуп алып, Мадинада ансарлар бүт жаныны, малыны аябай ал инсанга беришти, жана ага жардам беришти, өзүгө кабыл алышты, диниге жардам беришти, дини күчөйүп, дини толук болмойнча. Алла субханаху тааlanın дини толук толду да, биз анын душмандарга каршы согуштук. Биз ага карабастан бүт кыйынчылыктарда, жакшылык жамандыктарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирге болуп, биз ага башынан баштап акырына чейин жардам бердик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге келгендиги үчүн, аны өзүнүн кавмы кууп чыккандыгы үчүн биз алардын алдында биздин агыбыз көбүрөөк, биз бүгүн башчы болушка же өкмөттү башкарыш үчүн бизден ансарлардан өкмөт башчысы болуштугуну ошол ансарлар өздөрүнөн каалашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардам бергендиктери, динге жардам берип, дин үчүн кызмат кылгандыктары, аны арабтар, Курайштар Меккеден кууп чыккандыгы үчүн силер агыңар жок, буну биз кабыл кылганбыз, биз жардам бергенбиз, ислам өкмөтүнүн турушуга биз себеп болгонбуз бир кайсы жерлеринде. Ал эми бүгүн биз ошону башкарышыбыз керек деген мааниде Саад ибн Убада ошол хутба кылды. Андан кийин мухажирлерден болсо, мухажирлер да болсо ошондой өздөрүнүн сөздөрүнү улантып, өздөрүнүн мухажирлер да сүйлөштү. Мухажирлер да болсо биз болушубуз керек. Biz nahnul muhacirun ve ashabu Rasulillah. Biz muhacirbiz. Allah'ın dini üçün, Allah üçün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçün biz anымен birge hicret kılganbız. Jana biz anın sahabalarыбыз, biz anымен birge bolganbız. Ve aşiratuhu ve awliya'u. Biz anın uruk tuğanından bolabız. Ansarlar biz muhacirlerden boluş gerek. Biz anın uruk tuğanımız, biz ağa jakın adamбыз dep turup muhacirlerden en başçı boluş gerek deydi. Andan keyin bir ansar turup minna amir ve minkum amir. وَلَنْ نَرْضَ بِدُونِ هَذَا أَبَدًا. Ansarlardan biri oturup uşul sözde aytdı. Bizden bir amir bolsun, sizlerden bir amir bolsun. Muhacirlerge addeline bir amir, özgöçö. Alemi ansarlarga bolsa addeline bir amirdi. İslami hükümetli, İslami gasudarsvanı ekge bölüğünü hareket kıldı bu insan. Sa'd ibn Ubada radıyallahu anhu özün sözünde هَذَا أَوَّلْ وَهْنٍ. Buna birinci vahm dedi.
Вахн не десе хуббуд дунья ва крахиятул маут. Вахн эмне? Мусулмандардын жүрөгкө качан вахн кирет? Вахн деген эмне десе? Вахн мусулмандар мен мусулманмын деп туруп, мен момунмун деп туруп, мен Аллахка ант бергенмин, же болсо Аллахтын динин үйрөнүп, динди башкаларга жеткиремин деген инсандар дүйнөнү жакшы көрүп, өлүмдү жаман көргөндөр. Мына ушул вахн, биринчи вахн мусулмандардын ичине кирген мына ушул экен деди. Бизден бир амир болсун, силерден бир амир болсун деди. Умар ибн Хаттаб дайыма өзүнүн сөздөрү менен белгилүү болгон, Умар ибн Хаттаб өтө адилеттүү болгондугу, Умар ибн Хаттаб өздөрүнүн сөзүндө ушул инсанга эмне деди? Хайхат, ла яжма' иснан фи qarnin, валлахи ла нарда. Валлахи бир заманда эки амир бир болбойт дейт. Эки падыша бир жерди, бир өлкөнү, бир экономиканы, ошондой эле бир казнаны башкарууга эки падыша эч качан бир болбойт дейт. Алардын ортосунда көптөгөн ихтилаф чыгат. Бирөө болуш керек деди. Абу Бакр радиаллаху анху ушул хилафтардын бардыгы бул эми ушул сөздөр болуп аткан окуя урматтуу мусулман туугандар бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтыш болгон. Бүгүн ошол сахабалардын ортосунда ушул ихтилафтар чыгып атат. Бир кайсы сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям денеси менен, анын жасады менен машгул болуп, ошо менен алик болуп турушкан болсо, ал эми бир кайсынысы ушул хилафи ким амир болот, ким мусулмандарды башкарат деген менен алик болуп турушкан эле. Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн сөздөрүндө Алхамдулиллах деп Аллахка хамд айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып баштап, ошол ихтилафтан чыгыш үчүн мухажирлерди мактап, андан кийин ансарларды мактап, мухажирлер менен ансарларды дайыма бирге болгондугун, дайыма ошондой кыйынчылыкта, оңойчулукта, жеңилчиликте, уруштарда бир болуп, бири-бирине жардам берип тургандыгын айтты да, андан кийин Абу Бакр радиаллаху анху ошол Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жакын экендигини жана мухажирлер ушул вилаятка, ушул амирликке, башчылыкка агы көбүрөөк экендигини айтып, ошол жерде болсо эмне деди? Фанахнул умара ва антумул вазара. Биз ошол мухажирлерден амир болсун да, ал эми орун басарлар ансарлардан болсун деди. Дайыма мухажирлер эгер амир боло турган болсо, ансарлар вазир боло турган болсо, ошол ансарлар менен машвара кылып туруп, ушул ишти, ушул динди алдыга апарууну Абу Бакр радиаллаху анху сунуштады. Бирок бул бир канча эмнеге барып туруп, кийинирээк Абу Бакр радиаллаху анху кайра эле ушул ихтилафтан чыгуу үчүн, ушул ихтилафтар чыгып баштады. Андан кийин Абу Бакр радиаллаху анху Аллахтан коркууга чакырып инсандарды, мына Умар ибн Хаттаб, андан кийин дагы бирөө Саад ибн Убада, ушул экөөнү Абу Бакр радиаллаху анху ортого коюп туруп, мына ушул экөөнүнө кимисине кааласаңар ошого байат бергиле. Мына ушул экөөдөн бирөө амир болсун деди. Мына Умар, мына Убайда. Fa ayyuhuma shi'tum fabay'u. Умар менен Абу Убайдага кимисиге кааласаңар ушул экөөнүн бирөөгө байат бергиле да, ушул экөөдөн бирөө амир болсун, болду. Ихтилафтан чыккыла, качанга чейин ихтилаф кыласыңар? Аллахтан корккула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүгүн дүйнөдөн өткөн болсо, жана силер ушундай бири-бириңерди талашып отурган болсоңор, койгула деп туруп, ортого ушул экөөнү койду. Андан кийин Умар ибн Хаттаб мен Абу Убайда болсо, валлахи деди, ла натавалла хазал амр алей. Бул ишке сенден башка эч кимди биз койбойбуз дейт. Бул ишке сен гана ылайыктуусуң. Сен мухажирлердин эң жакшысысың. Сен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен үңкүрдө эки инсандын бири сен болгонсуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тири турган кезинде сени намазга буйруган, сен намаз окугансың инсандарга. Биз сага жардам берели, биз сага байат берели, сен амир бол дейт. Албетте намаз диндеги эң жакшы, диннин эң ошол динди көтөрүп турган түркүк дейли, рукун намаз менен
биз менен капылардын ортосу намаз айырмалап тургандыгы, ошондуктан пайгамбар өзү тирүү болуп турган кезинде сени намазга өткөргөндүгү бул сенин эң жакшы экендигиң, сен эң биздин ортобуздагы афдал, эң жакшы адам экендигиң жана эң таква жана ошондой эле эң алим, динди эң көп билериңе далил деп туруп Умар ибн Хаттаб менен Абу Убайда байат берип баштады Абу Бакр радиаллаху анхуга. Абу Бакр радиаллаху анху халиф болуп ошол жерде инсандар байат берип башташты. Ар инсандар ар жерден келип, ар кандай байаттар берип башташты. Абу Бакр радиаллаху анху урматтуу мусулман туугандар, халиф болгондон кийин ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эң биринчи халиф болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын орун басары болгон Абу Бакр радиаллаху анху бул биринчи ислами өлкө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки ислами өлкөнүн башчысы болуп Абу Бакр радиаллаху анху болуп шайланды ушул жерде. Ал эми ошол күнү көптөгөн мухажирлер жана ансарлар Абу Бакр радиаллаху анхуга байат беришти. Бирок ошол күнү Али радиаллаху анху жана ошо Бану Хашим, Зубайр, ошолор пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийин 6 айдай байат беришкен жок. 6 ай Али радиаллаху анху байаттан кечигет. Бирок урматтуу мусулман туугандар, Али радиаллаху анху байаттан кечикти десе, бул деген ал өзүнчө башка государство болуптур же өзүнчө башка бир жамаат кылып алыптыр же башка болуп алыптыр деген эч кандай маани жок бул жерде. Болгону Абу Бакр радиаллаху анху халиф болуп тургандан кийин Али радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң жакын экендиги жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам колунда тарбия көргөндүгү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күйөө баласы экендиги жана ошондой эле Фатима радиаллаху анха тирүү болчу. Фатима радиаллаху анха тирүү болчу. Фатима радиаллаху анха башында ошондой бир кайгы, атасы дүйнөдөн кайтыш болгондугу да бар болчу. Эми Али радиаллаху анху да мен халиф болгондо болмок эле деп туруп Фатима радиаллаху анхан көңүлүнө да бир аз карап туруп Фатима радиаллаху анха дүйнөдөн кайткандан кийин Али радиаллаху анху да байат берет. Урматтуу мусулман туугандар, Абу Бакр радиаллаху анху халиф болуштугу менен халиф болуп мусулмандардын башына башчы болуп келгенден баштап биринчи кайсыл иштерди кылган десе, ал болсо албетте урматтуу мусулман туугандар, биринчи Абу Бакр радиаллаху анху жихад баштады. Абу Бакр радиаллаху анху халиф болуп эми мусулмандардын башына башчы болуп келгенден баштап биринчилерден болуп жихадты ошол башкарды. Ал да болсо ошол мунафыктар, динден кайтып чыгып кеткендер, муртаттарга каршы жихад баштады.